بسم الله الرحمن الرحيم. Umar ibn Khattab raziyallahu anh aytadi: "La yabi'na fi aswaqina hazihi qaumun lam yattafaqahu fid-din wa lam yuful kayla wal mizan." Umar ibn Khattab raziyallahu anh aytadi: "Muna bizden bazarga dinden tüşünügü жоқ adam çıkıp soda kılbasın" dedi. Dinden tüşünügü жоқ adam bazarga çıkıp soda kılbasın. Dağı ne? Ölçөгөндө таразаны толық кылбаган адам, толық бербеген адам дагы базарга чыкпасын dedi да. Литрлеп май сатылат, литрлеп бензин куюлат. Таразалап канча нерселер сатылат, ошону толық кылбаган адамдар базарга чыкпасын dedi. Заправкада иштебесин дейт. 200 граммдан алып калгандар заправкада иштебесин. Айлыгыбыз жетпейт да, башка иш кылганда жетпесе, бирөөсүн мажбурлап атат, ошол жерде иштейсиң деп. Sen ошол жерде процент кылып туруп миллион алсаң дагы жетпейт. Миллиард алсаң дагы жетпейт. Анткени ал жукпайт, бирөөдүн акысы урматтуу турган. Бир адам болгон 100 сомго куюп атат бензин, ошондо 200 граммны алып калып атасың да. Арам урматтуу турган. Жакында бирөө чалды, мен ушинтип иштеймин, болобу шеф пони билет дейт. Билген болсо бардыгың чогуу каргышка калып атасың да. Билбеген болсо өзүң уурулук кылганда болуп атасың, и процентин алып да катасың. Шефтикини уурдап атасың, экинчиден куйган адамдан процент алып акысын жеп атасың. Арам. Умар разияллаху ошон үчүн айтат, базарга динден түшүнүгү жок адам чыкпасын, урматтуу турган. Таң калыштуу. Албетте, мен деле базарда иштеймин. Сода кылабыз. Билебиз да, айткан багыңа эч качан сата албайсың, туурабы? Машинаны 3000 деп коесуң, нормальный сода келсе, нак келсе 2,5 бере бересиң. 5000 деп жазып коесуң, келсе 4,5, 4,2 дагы бере бересиң. Таң калыштуу да, бирөө келди, машинаңыз жакты, болду. 3000, 2,5 берем деп 3000 точно алам, бирок через банк дейт. Ал кандай болот? Барасың, мына ушуну саттым десең, болду, кийин мен өзүм төлөй берем. Сен акчаны алып кеттиң да. Өтө оңой жол да. Эч кандай чимелет $500 пайда түшүп атат да саңачы. Жөн эле. Жок, урматтууган, ошол адамдын процент алганыңа сен себепчи болуп атасың. Ойлоба, мен машинаны эле саттым деп аккат айттым да, саттым да, точно туура адамла деп эле кете берби? Ошонун процент алганыңа сен анык күбө болуп атасың, машинаны саттым деп кол коюп берип атасың, урматтууган. Мына ошондуктан Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu aytadi: "Man ittajara qabla an yatafaqqahu fid-din faqat irtatama fir-riba." Kim dinden түшүнүгү жок туруп, соданын илимини билбей туруп базарга чыккан болсо, ал анык акыйкаттан процентке чөгүп кетти, процентке чөгүп кетти, процентке чөгүп кетти дейт, урматтуу турган. Мен айтып келгенмин, дагы айтам. İlim, Kur'an, tafsir, hadis, fiqh, büyük bir ilimden en oru bu sodanın ilimi de. Sodanın ilimi hürmeti tuğan. Medresede vallahi okuydu. İmam Azam rahmetullahi aleyhin yazgan Hidaya degen kitabı var. 4 tom hürmeti tuğan. Oşonun 3 tomunu 1 ile yılda bütün okuçular bir tomuğa özünçe 1 yıl verir da. Bir tom al soda üçün yazılgan. Sodanın kitabı yazılgan da. Ошонун өзүгө 1 жыл берет. Ошондо дагы башын кармап чыгатындай кылып элечи. Түшүнбөдүм депчи. Соданын илими өтө оор илим. Бизде бүт бардыгыбыз эле чыгып кетти, урматтуу туган. Ошондон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кала турган ортодогу адамдар бирөөдүн акысын жегенден сактаныңыз. Өзгөчө мен билген, дагы өзүңүз да жакшы билсеңиздер, жыгач саткандарга, темир саткандарга ортого чогултуп клиент апарат, 10%, 5% буга чыгарып берет устага. Уста да бул. Жо мына жыгачты алсаңыз мындай сонун чыгат да ушундан деп туруп берет. Байкуш эмне кылсын дыйканчы? Макул деп алат, кымбат сатты, сонун алдыңыз, арзан алдыңыз деди, кайтып келип буяктан 10% чыгарып алды. Арам. Эч нерсеге жетишпейсиз.